Дагы бир жолу кутмантаңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эшикте абарайы сонун, биздин да маанайыбыз сонун, Биз ушундай маанайда өзүбүздүн көрсөтүүбүздү улантабыз. Албетте, биз бүгүн кадр сыртындагы кишилер, кадр сыртында жумуштарды ким жасайт, мына ушул тууралуу кеп кылып жатабыз. Бизге келип калган дагы бир абдан аябагындай кызыктуу коногубуз бар. Тааныштырсак, кинопродюсер, Кыргызстан кинематографисттер союзунун мүчөсү Сүйүм Сулайманова бизде бүгүн конокто. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы, кандайсыңар? Маанайларыңыз жакшыбы? Таңкы маанайыңыз? Маанай жакшы, бул күн ысык болуп, эртең менен тургум келбей бир башкача эме болот эле. Бүгүнкү ошо аба ырайынын бир таасири этти окшойт. Бир Сергек туруп келдиңиз, бетте ысык шамал эмес, салкын аба. Жакшы. Жакшы, эң сонун. Сүйүм айым, алгач эле мына ушул сиз продюсерлик кызматты аркалаган, жакында эле бет ачары болгон Саякбай тарыхый тасмасы жөнүндө айта кетсеңиз. Саякбай тасмабыз негизи бет ачар мындай технический көрсөтүү деп коет, закрытый деп, жабык көрсөтүү. Ошол болуп өттү. Мындай жабык көрсөтүүлөрдүн бүткөндөн бери бир 3-4 жолу көрсөттүк го. Съемочный группага, спонсорлорго, да жакындарга дегендей мындай премьера кылып, мындай ачылуу аземин мындай торжественный кылып эл алдына тартуулай элекпиз да. Аны Кудайым буйрса, ошо 31-августта элибиздин эгемендүүлүгүнө карата чыгарабыз деген планда турабыз. Эң сонун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер биздин коногубузга суроо узатам же болбосо жөн гана каалоо тилек айтам деген болсоңуз, биздин экранда турган WhatsApp каналыбыз аркылуу кат жолдосоңуздар болот. Биз жооп алганга аракет жасайбыз. Сүйүм айым, айтсаңыз, фильмди көргөндө элдер 1 саат көрүшөт. Андан кийин бул оңой эле деп рахат алышып эле, анын сыртында, көшөгөнүн сыртында болгон кыйноолорду билишпейт да. Эми ошо фильм тартууда кандай кыйынчылыктар болот, ошо негизи эле фильм жөнүндө айта кетсеңиз. Негизи фильм мен өзүм деле кичинекей кезимде азыр көп эстеп калам. Жеки Чан киносу деп, ушу Жеки Чан эле тартып ар жагында киши жок деп ойлочумун. Кичинекей болгондо көрсө Жеки Чан кылгандай кишилер көп экен. Анысы кандай, бизде деле ошо бир камеранын берки бетинде экранда бир адам болсо, анын камеранын аркы бетинде бир 30-40 адам бер жагы дегенде эмгектенишет. Ал ушу ассистенттерден баштап ушу режиссер, художник, оператор, үн режиссеру деп аябай бир чоң кесиптердин ээлери турат. Биз бирибиз жок, бирибиз мисалы үчүн үнү жок тартабыз же оператор жок деген болбойт. Кинодо бул бир чоң бир механизм. Бирибиз жок, бирибиздин ишибиз бүтпөйт дегенде, андыктан кинодо ушул көп чоң ар жагын бар бир съемка болуп атканда массовкага же мындай ар бери өткөнгө деп ушу актерлор эмес, мындай жөн эле адамдарды чакырып эметишсе, ой, бул киночулар 1 сааттык кинону 1 күн кечке тартат турбайсыңарбы деп, биз аны айлап, жылдап тартып аткан менен жаман окшоп Жеки Чан киносу дегендей көп болуу эмелер болот. Да бир эме как раз Санжар деп жаңы сөйлөшүп атпадымбы? Ушу Санжар айтып бергенде, көлдө бир съемка кылып жүрсөк, байке келип алыптыр дейт. Мен бир диск берейин, кинону тартары менен сразу мага ошо диск биринчиңде мага берчи депчи. Анысы кандай, ошондой эле оңой жөнөкөй болсо жакшы болмок беле, бирок чоң түйшүктүн баары жатат камеранын аркы бетинде. Негизи Сүйүм айым, кино бул кыйноо деп коет. Анан сиз эмне себептен мына ушул дал ушул кыйын кесипти тандадыңыз? Мен негизи өзүмдүн мындай кесибим боюнча жанагы диплом деген нерселер бар го. Андайдан менде бир нече бар, бирок бирөөсүндө да ошо кино жаатындагы экономика, ал бул деп кино жаатындагы дипломум жок. Мен ошо кичине бой жетип калгандан баштап эле ошо байкемдин камерасына алып бир нерселерди тартып, кесип, өзүм монтаждап, ошого бир сүрөт тартып, ошо мындай творчество жагына жакын болсом керек. Анан болбой эле мен юрист болом, анан тиги болом, бу болом дедим. Анан кайта эле жүрөккө жакын нерсеге мындай алам деле ошого барганга бир жол салып берет окшойт. Анысы кандай, билинбей эле ушу кино жаатына келип, ошол жактан досторду күтүп, анан Эрин Сагайдын мастер классында окугам мен дагы, анан ошентип келип
ушу азыркы сүймайм, бизде WhatsApp'тан келген каттар бар экен, аны окуп кетсек. 262 санынан аяктаган абонент: саламатсызбы сүйме эже, сиз өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз дейт. Үй бүлөм боюнча 4 бир тууганмын. 2 эжем, 2 байкем, 1 эжем бар. Мамам бар дегендей. Үй бүлөнүн ошо кичүүсү болуп, эрке болуп, кичине болгом, бирок эми кичине чоңойгон сайын ал эркелик деле токтолуп атат экен. Анан ошол өзүм Сокулук районунда Асыл Баш деген айыл менин кичи мекеним. Ошол жакта чоңоюп өскөм. Ошол жактын абасын жыттап, тарбиясын алгам. Ошол. Жакшы, эң сонун. Сүймайм, бул кино тартуучу топ өзүнчө бир машина болсо, балким ошол машинадан кайсы адис жок болуп калса деле кино тартыла берет. Жок, андай деле мүмкүн болбойт го. Мисалы үчүн ошол жерден башындагы продюсерлер биз эмебиз акчада. Акчаны санап, акчаны бөлүштүрүү, ошонун баарын уюштуруу, уюштурууда жанакы мындай хлопушка деп коет, кадр бир эме дегенчи, көбү мүмкүн эме билбестир, эмне себептен ал колдонулат деп. Анын дагы өзүнүн кино тартылып бүткөндөн кийинки дагы аткаруучу функциясы бар, эмнеге ал айтылат, кадры, дубль деген. Актёру жок, мисалы, тарта албайбыз, режиссеру, оператору, үн режиссеру жок. Андай. Мисалы үчүн бар монтажер деп коет, алар съемка бүткөндөн кийин алардын жумушу башталат. Жана өңдү, түстү, мындай бир калыпка келтирүү деп коет, аны дагы съемка бүткөндөн кийин кылынат да. Ошондуктан бир гана бөлүнүшү мүмкүн. Бунун жумушу съемочный убакытта, бунуку подготовитель, дайындануу процессинде, бунуку монтажно-тонировочный период деп коет, же постпродакшн деп. Ошол маалда болот деп гана бөлүнөсө болот. Бирок бул жок, мындай тарта берсек болот дегенден мен алысмын да. Ар бир нерсени өзүнүн билген адамы жасаш. Жогоруда айтып кетпедиңизби, каражат депчи, ошо бир тасманы тартууда каражаттарды сиздер кайсы жактан аласыздар же көмөк сурайсыздарбы дегендей. Биз көп эле мен Эрнаса Абдыжапаровдун студиясында иштепчүмүн буга чейин. Ал жактан эми өзүбүздүн технический база деп коет, ал жагы жетиштүү. Анан анча-мынчаны чогултуп эле тартчубуз. Акыркы мына Саякбай деген тасманы Саякбай Манасчы эл аралык фонду каржылады толугу менен. Башкы продюсеру Саматбек Ибраев толугу менен тасманын каржысын байке өзү кылды да. Түшүнүктүү. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу келген дагы суроо бар. 1632 менен аяктаган абоненттен: саламатсыздарбы, Пирамида каналынын алып баруучулары жана конокко келген Сүйүм эже, сиз өзүңүз кинолорго тартылдыңыз беле дейт. Кадр ичинде. Кинолорго мындай тартылган эмесмин. Тартылгам деп деле билбейм, мындай. Мүмкүн алдыда максаттарыңыз бар же кыялыңызда болгондур. Кыялымда деле жок. Чын Жеки Чандын жанына. Жеки Чандын жанында болсо мындай. Зонтин кармап деле туруп бер десе туруп берет элем. Бирок мындай өзүмдө жок да, мындай шыгым деле жок. Агачы да бир окуяны эстеп кеттим. Саякбай тасмабызды тартып атканда 300дөй киши мындай массовка болуп, мындай элдер манас айтып атканда угуп отурачу эпизод бар. Мен ал жакта баары даяр жүрүшөт, анан мен кошо жанагындай кийинип алып ошол замандагыдай болуп анан отура калдык. Монтажер, мен, анан бизге конокко келген да бир кыз болуп үчөөбүз кыдыракейинен отура алдык, жолукту салындык. Анан камера начали десе колубузду таппайбыз да, кантип отурабыз деп колубуз батпайт да. Ансагы актерлук деле аябай бир чоң талант. Анын баары эле тартылып бере албайт да. Андан көрө камеранын ар жагында эле кенен жүрө бергеним оңго. Түшүнүктүү. Сүймайм, сиз баалаган тарыхый тасма кайсыл? Албетте, Саякбайдан кийин. Саякбай сонун десем эл көрө элек да аны. Мен азыркы тасмаларыбызданбы? Ооба. Буга чейинки деле Кыргыз кереметинин Караш-карашты жакшы көрөм. Кожо жашты жакшы көрөм. Биринчи багалимди жакшы көрөм. Анан бирок эң баарынан Ак кемени жакшы көрөм.
Ак кемени абдан жакшы көрөм. Улам билбейм канча жолу көргөнүмдү ал тасманы. Көргөн сайын ыйлайм, көргөн сайын ушундай бир улам канча жолу көрбөйм, ушул бир сезимдер таштап кетпейт да, мындай бир көргөндө тасманы көрүп, экинчисинде мындай кичине орусча айтканда поспокойнее көрөсүң го. Ак кеме тасмасын мен андай көргөн болбойт да, ар бир көргөн сайын бир толкундануу, ичиңдин баары аралашып чыгат да. Сиз кино режиссер катары айта кетсеңиз, негизи кино эң жакшы сапатта чыгыш үчүн эң биринчи эмне негизги болуп эсептелет? Актердук курам же техникалык жактан каражат? Эки жагы тең болуш керек. Бул жакта техникалык жактан да болуш керек, анткени азыркы заманбап технологиялар аябай өсүп жатпайбы күндөн күнгө. Быйылкы мисалы үчүн бир видеокамера, кинокамера алсак, аны эмдиги жылы ал уже эскирген болуп эсептелип калат да. Анткени анын мисалы үчүн 2К менен эле тартып, ошончо анан 4Кга өттүк, анан эми биз аякпай тасмабызды 6К менен тарттык да. Аны профессионалдар же билгендер түшүнөт болуш керек. Анан аны мурдакы 2К менен мындай бир өнөкөй камера менен тартып койсок, ал деңгээли уже түшүп калат. Актердун мыкты оңдогон менен, ойногон менен режиссердун ушундай бир сценарий дагы, сценаристтин аябай күчтүү болгон күндө дагы техникалык жагына, анткени биз мындай жыл сайын мен өзүм бир социальный опрос деп коет эмеспизби? Сурамжылоо жүргүзүп турам. Ал жактан мурда биздикилер тартса, анан кийин мындай жашоодон алган окуяны тартышса деп ошондой эле эмелер болсо, азыр болсо бизде качествосы жаман болуп атат. Бизде үндүн сапаты жакшы болбой жатат. Камералары титирейт экен, операторский жагы слабый болуп калыптыр, актерлор слабый ойнойт деген нерселер да кошулуп калды да. Демек, биздин эл дагы уже сапатты талап кылып атат. Бизге сапаттуу кино бергиле деп атат да. Анан сапаттуу техникалык жагынан дагы актерлор мындай фальш деп коет, антип ойноп атса, аны да жактырбайт да. Уже биздин элге жөнөкөй мындай эптеп бир кино тартып берсең, аны кабыл албайт да, менин оюмча ошол. Түшүнүктүү. Бизге келген кийинки суроо бар экен. Аягы 37-76 менен аяктаган абоненттен: салам Кыргызстаным, сүйүм эже, сиз эң жакшы көргөн Джеки Чандын киносу кайсыл дейт? Джеки Чандын кинолорунан час пик, наверное. Баарыбызга жакшы жагат болуш керек. Канчанчысы? Биринчиси, экинчиси? Эң биринчиси, баарынан бүт кинолордон эле биринчилери жакшы го. Түшүнүктүү. Эң сонун Дагы бир суроо бар экен. 045 абоненттен: Кутман таң, Жылдыздуу канал. Эже, сизге чыгармачылык ийгилик, чыгармачыл инсан болгондон кийин баардык жагынан топ келиш керек эмеспи? Бир куплет ырдап берсеңиз. Ушундай көрүүчүлөр фантазиясы аябай күчтүү. Аябай эми креативный көрүүчүлөр экен. Мен бир да жолу мени эфирге барганда ырда деп айтышчу эмес эле. Мен чынында ырдап берет дейм, ырдаганда. Сиз өзүңүз негизи үйдө балким үй жыйнап жатып же тамак жасап жатканда ырдайсызбы? Ырдайм. Келиңиз, мына ошол элестетип Жок, ырдаганда ай кой анан ырдабай эле койчу деп айтышат да, же кулактарын жабышат да, бул баштады деп андай. Макул анда. Отура берейинчи. Биз жогоруда айтып кетпедикпи, ошо кинонун сапаты жөнүндө? Азыркы учурда КВН ойногон балдарыбыз көптөгөн кинолорду тартып жатышат да. Же ошолордун кинолору сизди канааттандырдыбы, же сапаты жагынан кандай тартып жатышат? Бул эми биздин жанакы, мен бир бетин айтпадым, бул экинчи бети да. Ошол көптөрү менин угушумча мындай сынга алышат. Ушинтип бир жумада, анан бир айда кино тартып деп. Мен деле мындай жанакы аябай кылдаттык менен дайынданып, сценарийди толугу менен жазып, ушу бүт жагын камсыз кылып алып туруп, анан кинону тартканга деп кеңге кошулам да. Ошондой негизи бир идеальный картина болгондо ушундай болуш керек да, бүт жагын дайынданып. Ал эми бизде азыр андай көп учурларда мындай бардык эмес, бирок учурлар болот, андай дайындыгы жок, сценарий бүтүп бүтпөй же дагы бир нерсе кылып тартылып калыпчы, жана
бирок анын чоң бир плюсу бар экенин биз эске албай калып атабыз. Жана саны бар, сапаты жок деп мен журналисттерден да көп угам. Бизге да кинодо иштейсиңби деп анан кино жөнүндө суроолор көп болуп баштайт да, ошондо да көп угам да. Анан менин оюмча бул кинолор кыргыздын киносунун өсүшүнө аябай чоң салым болуп атат. Анткени жылына 20-30 кино ошондой болсо да тартып алып, четинен азыр ыргалып атат. Бир анча-мынча болсо да ага каражат кетет. Ал жигиттерби, кыздарбы өзүнүн чөнтөгүнөн мен точно билем, машинелерин сатып, үйлөрүн залогко коюп, мындай кинону жөнөкөй кишилер тартпайт да. Бул деген ушу творчество деп бир нерсе деп, ушу кино деп жан дүйнөсү күйүп, өрттөнүп аткан гана адамдар тартат деп ойлойм. Болгону ушу акыркы акчасын ачка тоок, ысык сууна чыдапчы. Анткени көбү чыдабайт менин билишимче. Анан ансыгандай ошентип болсо да тартып атканы жакшы. Бирок бир четинен алганда мурунку сиз айтып өткөн жогоруда бетме бет көз караш кечиресиздер. Ошо тасмаларды айтканда биз атын айтканда эле көзүбүздө пленка болуп элестетилет да. Анан азыркы учурда бир кинону көрсөң, эртеси күнү унутуп каласың, сценарийин. Мүмкүн сценарийде деле бул жерде эми мен как продюсер болуп иштеп жүргөн, ошо директор болуп иштеп жүргөндөн кийин мен каражат жагын көп мындай башыман өткөрүп жүрөм. Ошондуктан бизде мисалы үчүн ал кинонун бүт баарын Мосфильм, Ленфильм ошол жактан каржыланган. Маселе жок. Геннадий Базаров, Төлөмүш Океев, актерлорубуз ошол маалда иштеген бүт адистер, маселе жок, алар эң таланттуу, эң мыкты, бизге бир баарыбыз азыр кумир тутабыз да. Бирок каржыны убагында кылынган, ошого жетишүүдөй кылынган. Азыр болсо дайынданыш үчүн, анын баарын тартыш үчүн, жана андай актерлорду чакырыш үчүн бүт баары каражатка келүү такалат деп ойлойм да. Анткени азыр мамлекет тарабынан бөлүнөт анча-мынча акча. Бирок бир жылда мамлекет тарабынан бир кино, эки кино болсо болду, кээ бирде может жок болуп калабы, но бир-эки кинодон гана каржыланат да. А биз Кыргызстанда 100 кино тартып атабыз. Кыска метраждууларды, даректүү тасмаларды да кошкондо, мындай толук метраждуу тасмалардан 20-30 кино тартылып атат жыл сайын бир орто эсеп менен. Анын баарын биз өзүбүз жанакы саны бар, сапаты жок десек дагы көптөр айтканы менен өздөрүнүн күчү менен жанталашып тартып атат да. А өкмөт бизге качан берет? Ошондо мен гениальный кино тартам деп алма быш, озма быш деп отура берсек, азыркы биздин кинобуз бул деңгээлге жетпейт болчу. Ансыга ошондуктан тарта бергенге мен толугу менен колдойт болчу. Колдойсуз. Түшүнүктүү. Сүймайм бүгүнкү күндө азыркы учурда кино тасмаларынын ичинен каражат табуу максатындагы тасмаларга караганда фестивалдарга бара турган тасмалар аябай аз тартылууда. Муну баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек. Мунун себеби эмнеде? Балким жанагы эле баардыгы келип жанагы эле акчага такалабы? Акчага дагы такалат биринчиден, экинчиден мүмкүн ошол кинорынок деп коет. Бул кинорынок аябай чоң, эл арасында Азияныкы, Европаныкы, дүйнө жүзүнүкү дегендей. Ал жакка чыгуу боюнча көптөрү деле, мисалы үчүн толук метраждуу жөнүндөрүндө айтпай эле коеюн, бирок кыска метраждуу тасмаларда мен билем көп эле тартылат. Анан кийин ошо менен калып кетет да. Тартылып, мүмкүн досторуна көрсөтөт, мүмкүн бир ашып кетсе телевиденияга, Дом кинодон бир эме кылып, андан арыкы продвижениябыз жагы кичине аксап калышы мүмкүн да. Тартылып эле ошо менен кала берет да. Бул мындай тартканда биз эми үй бүлөлүк архив катарчы мен тарткам деген сыяктуу. Ошону эгерде ары жылдырса да болот. Анткени эл аралык фестивалдардын киносун деле көрсөң, биздин кинолордон ушундук деле ашып кеткени деле эме эмес да. Мүмкүн техникалык жагынан алардыкы жогорураак болуп калышы мүмкүн, бирок мындай задумкасы, эме жагынан бизде аябай көп талант да. Мага сценарийлерин алып келишет, тартып жүрүшөт. Жаштар азыр действительно көп, аябай көп, таланттуулар көп да.
Сөзүбүзгө ыралчын бизде кат бар экен. 339 номерине бүткөн. Азаматсың кызым. Азыркы жаш муундар мурдагы тартылган киного баа бербейт. А сен бир баа берип жүргөн инсан экенсиң. Ишиң илгерисиң дейт. Чоң рахмат. Мисалы, мая көз соңуна чыгып барат. Сүйүм айым, акыркы суроо болсун. Негизи эле кинопродюсер болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуу керек? Эми мындай кинопродюсер үчүн негизи сценарий Эрин Сагайдын окуучусумун мындай ал көп күлүп калабыз да, мындай киночулар эмесинде эле көп эле айтылат, сценарий кино бүттү, эми тартыш керек дейт да. Анткени режиссер толугу менен кинону уже элестетип, сценарийди окуп, ошо деталынан бери элестеткенден кийин уже кино бүттү деп элестетет да, анан ар жагы тартканы бул экинчи жагы деп. Анысы кандай эле сценарийди окугандан кийин эле кинопродюсер катары мен мындай кинону жөн көрө албай калдым да. Жакшы жабы, жаманбы билбейм. Буга мынча деп мындай кино болуп атса, бу жерине мындай счет кете берет. Мындай кылды экен, мындай уюштуруу жагы оор экен. Мисалы үчүн Саякбай тасманы тартып атканда деле аябай риск болду, анткени көлдө тарттык, анан жайында тарттык, улуу адамдардын давлением деп аябай азыр эметип атышпайбы, анан коркосуң да ошол жерден аябай мындай дотошный болуш керек да, продюсерчи. Ушу ине жибине чейин деп бүт контролдоп, ошону уюштурган бүт. Анткени ошол эле улуу кишилерди тоонун башына бир жайлоого съемкага алып барат, ошол жерде деген аптечка, ошол жерден дарыгер, скорый помощь, пожарный, МЧСтин баарын дайындап алып туруп барып аттык да. Мисалы үчүн ошол эң биринчи ошо Уюштуруучулук сапат. Уюштуруучулук сапат, акча табуу сапаты албетте.